Өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүүнүн стратегиясы тармактын координациялык кеңешинин жыйынында талкууланды. Фермерлер, дыйкандар, ишкерлер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан жыйында айыл токой жана суу чарба министри Аскарбек Жаныбеков тармакты өнүктүрүүнүн негизги багыттарына токтолду. Негизинен агро-өнөр жай комплексин туруктуу өнүктүрүүнүн артыкчылыктары, органикалык өндүрүштү өөрчүтүү, айыл чарбасын санариптештирүү боюнча өнөктөштөрдүн кеңешине басым жасады. Кеңештин негизги милдети айыл чарбаны өнүктүрүүгө багытталган пландардын жана иш-аракеттердин кызматташтыгын чыңдоо үчүн колдо болгон техникалык жардамды координациялоо, ошондой эле макулдашылган саясатты жүргүзүү дейт министр. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу бүгүнкү күндө абдан актуалдуу маселе болуп турат. Ошон үчүн биздин презентацияда Кыргызстандын ичиндеги эң маанилүү болгон 9 стратегиялык продуктуну кандай камсыз кылабыз деген биздин презентацияда көрсөттүк. Кудай тилекке жеткизсе, биз ушул 2025 жыл менен өзүбүздү азыктык буудай менен, кум шекери менен толук камсыз кылабыз деп атабыз. Ал эми тооктун жумурткасы менен жана өсүмдүк майы менен 75-80% камсыз кылабыз деп болжол кылып атабыз. Бул багытта бизде мүмкүнчүлүктөр кенен.